Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı dostlar. Mustafa YouTube kanalımızın görüşleri. Bugün biz Toğanlar Nokat jergesindemiz. Bugünkü çağrılışımız Toğanlar 2 atты sizlerge tartып көргөзүп бермекчибиz. Анда эмесе биз менен бирге болуп бул чыгарылып жаткан аттардын баасын угуп, аттар боюнча мүнөздөмө алып берели. Кандай өнөрлөрү бар силерге сурап берели Тоғандар. Биз менен бирге болуңуздар. Эгерде жаап калган болсо, номерлер алды тарапка коюлуп ататдагыдай. Men ээси менен саламдашайын дагы ат боюнча сурайын. Ассаламу алейкум. Hüseyin aka tinchsizби aka? Жүрөсүзбү? Эл журт тынч aka. Өзүңүз аттарды багып атасызбы aka? Аттарды багып атабыз. Бүгүнкү чыгарылышта канча ат чыгарасыз aka? 2 ат чыгарабыз. 2 ат чыгарасыз. Тору пышты, анан бир экасы көк. Мына тору быштыбы азыр? Пышты мына. 3 жашка толду. 3 жашка толду. Бул топко гарантия. Топко кириши чоң топтун төрүнө барат. Ошо торпо каерде турса ошерге барат иншалла. ушундай жаш маалында эле, Анан жүгүрүш былтыры немеден өткөн. Былтыры улакка чабылган. Былтыр чабылып уже тапталып атат дең, Тапталып атат. Тарбияланып атат. Улагына жооп беребиз. Жүгүрүшүнө дагы. Жалгыз чапса токтосу дагы кыйыныраак болуп калат. Оозу катуу же кандай? Оозу катуу эмес го, жүгүрүшү катуу. Жүгүрүшү катуу. Аттын породасы кандай, боюнун бийиктиги канча aka? Породасун толук билбейбиз, бизде алганыбызга 1 жыл болду. Эме бою 1.68ден бийигирээк. 1.68ден бийигирээк дең, Мына келип аттын мындай турпаты кандай? Жеп ичиши, ден соолугу. Ден соолугу өтө күчтүү. Өтө күчтүү. Көрүнүп турат, мойнунан да башын көтөрүп кетаткандан. Жылкы палван адамдын жылкысы мындай. Палванга бап дең, Палванга бап, баягыдай сылык жылкы эмес бул. Палван мине турган. Мына кетип бышты экен, бышты. Мына буту болуп. Азыктары тазабы? Өтө таза. Азыктары өтө таза. Жооштугу? Жооштугу адамга кармаганга өтө жоош. Кармаганга жоош, Мына ке достор. Эми бул улакта жүргөндө анча аттар баа болот декен. Бул баасы келгенби бир ана? Бир чоң баага келгенде берген эмеспиз, онда сатыш ниетте жок эле. Ниетте жок эле. Сатканга туура келип калды дең. Алса дагы палван балдар алса, биз дагы сүйүнөбүз да. Калбаны келсе адам күйбөйт дең, алган адам. Күйбөйт. Мына кетип азыр аттын жанынан бир сыра көкүрөк буту колун бастырып сизге тартайын дагы. Бул аттын баасын айтайын. Баасы канча деп коюлат экенин сурайлы. Бери бастыра берчи. Мына кетип Кабактары. Аттын үстү. Бир сыра көрүп коюңуздар. 3-4 кг жем жейт. Арпа да? 2-3 айдан бери 10 күн болду минилген. Көп минилбей турду. Жөн минилбей турат. Анда азыр чабып көрсөтпөйт экенбиз да бул жерде. Болбойт. Чапкан болбойт. Анан баасын канча деп атасыз экен? баасы мындай. Жабыштырып айтыңызчы. 7,5 миң деп айтып атам азыр канемегечи. 7,5 миң доллар. Кеми болот. Кеми болот. Мынакей достор. Ат Куда каласа күчтүү. Куда каласа күчтүү. Ишенесиз атка? Топко ушул жирейт жөнөбүчү. Эми комментарийде ким не деп жазса биз комментарийде капа болбойбуз. Мен комментарий окуй албайм. Мектеп сал начарраак күткөм да. Бирок ат боюнча акылым жакшы эле. акыл жетет. Мынакей туугандар. 7,5 миң долларга койдуңуз ака, Кеми болот. Кеми болот. Туугандар, атка сиздер өзүңүздөр дагы бир сыра баа бериңиздер. Ат кандай экенин комментарийге жазып калтырыңыздар. Ага, кайманаты барбы жокпу? Кайманаты жок. Куда каласа кимге насип болгон болсо жакшы атка жараша кайманаты ыйгарып тургандар. Кетсеңиздер болот. Ошентип бул 1-номердеги атты тарттык. 3 жаш жазга жаңа сыйга толот экен. Анда кийинки атты көрөлү, кандай ат экенин сынайлы. Биз менен чогуу болуңуздар, достор. Мына туугандар, экинчи ат чыкты азыр. Бул ат боюнча дагы мен толук маалыматты аттын мүнөздөп айтып берейин. Жөнөкө бул экинчи ат боюнча бир маалымат бериң эми, Жашы 2 асый. Жашы 2 асый. Топко бул дагы ошо айткандай бирет. Айткан жерге бара турган атпы бул дагы? Торпо кулакка жарайбы мына? Жарайт. Былтыр чабылып аткан торпо кулакка. Эмне үчүн азыр минбей атабыз экен буну? Азыр эми 2-3 айдан бери минилбей эле турат да мал. Багылып эле дең. Азыр эми сыста мингенге убакыт да жок. Убакыт да жок. Анан сатууга алып чыктык да, могу алып чыккандан. Бул Россия жылкысы эмеспи же? Россия жылкысы. Россия жылкысы. Аралаш. Аралаш экен да. Бирок
тарбияланып үйрөтүлүп калган дең, а? Үйрөтүлгөн, даяр. Даяр, мынакей туугандар. Даяр аттар кимге керек, достор? Туугандар, мынакей ноқаттан тартып атабыз. Азыр бааларын айтабыз. Ден соолугуна гарантия бар беке, жооп. Жеп ичтери, Азыр эми 3 килограмм жем жеп турат, көп бербейбиз. жуоштугучу экен. Жуоштугу жакшы. Жуоштугу жакшы. Жеңилдиги өтө жеңил. Уч каякпы? Уч каяк. Жүгүрүшүндө сөз жок. Бою 1.60-тын айланасы окшойт, а? 1.63, 64 чыгат. 63-64 мынакей туугандар. Теңге көк түстөгү бул аттын кайманаты барбы жокпу? Же бул дагы Көкчө. көкчө. Достор караңыздар. Какалары жок азырчы. Какалар жок экен да. Какалары жок. Аттын баскан басыктарын баардыгын көрүңүздөр туугандар. Эми ака баасына келели. Канча деп атасыз буну? Мындай өзүнө жарашыктуу 4200 деп койдук. Бирок улагы гарантия, жүгүрүшүнө гарантия, жешине бардыгына Үйүрү барбы жокпу? үйүргө койгон эмес. Үйүрү коюлган эмес, а? Мына эмес туугандар. 4200 дедиңиз ака, а? Ооба. 4200 бул 350 миң сом. Болот экен, кеми дагы болот деди достор. Андыктан биздин көрүүчүлөр, башка мамлекеттен көрүп аткан туугандар, WhatsApp номерлер жана түз байланыш номерлер алдыга коюлду. Ноқаттын күчтүү аттарын тартып көргөзүп берген Муз-ТV каналы. Саламатта калыңыздар туугандар. Көрүшкөнгө чейин тынч бололу баарыбыз.